Жаза аткаруу кызматынын дарыгерлер комиссиясынын өкүлдөрү номер 1 тергөө абагында жаткан Аида Салянованын ден соолугун текшеришти. Бул тууралуу аталган ведомстводон билдиришти. Алар Салянованын абалы канааттандырарлык, бейтапканага жаткырууга муктаж эмес дешти. Бирок Салянованын жактоочусу Рабига Сыдыкова анын абалын начарлап жатканын белгилейт. Жүрөк оорусу бар аялды камакта кармоо, кыйноо дейт ал. Салянованын жүрөк кемтиги бар. Ал арада Ата мекен партиясынын төрага орун басары Асия Сасыкбаева ЖМКнын башчысы Мелис Турганбаевга кайрылуу жолдоп, Салянова кармалып турган камерага барып, анын абалын көрүүсүн, саламаттыгына көңүл буруусун суранда. СИЗОдо ооруп жаткан адамдарга кыйноо мамиле болуп жатат. Салянова оор абалда экенин доктурлар дагы билишет. Адекваттуу дарылануу болбой жатканын билмексенге салып коюу, оорулуу адамга мындай мамиле жасоо бул кыйноого барабар жана кылмыш катары бааланат. Ал жерде жетиштүү дарылоо мүмкүн эмес экени айтылган. Бирок биздин мамлекеттик система гумандуу болбой жатканын көрүп турабыз. Салянова медициналык жардамга абдан муктаж, кардиологияга жаткызып дарылаш керек деп айтылат кайрылууда. Экс башкы прокурор Аида Салянова Батукаевдин иши боюнча 3-июнда камакка алынган. Президент Сооронбай Жээнбеков Швейцариядан келатып Москва шаарында бир күндүк иш сапар менен болуп, Россия президенти Владимир Путин менен жолугушту. Алардын жолугушуусунда Россия президентинин Кыргызстанга болгон мамлекеттик визитинин жыйынтыгында жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу. Анын ичинде эки өлкөдө 20-жылды кайчылаш жыл деп жарыялоонун алкагында иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү боюнча пикир алмашуу болгону айтылат. Соода, экономикалык жана маданий гуманитардык тармактарда эки тараптуу актуалдуу маселелер жана ошондой эле жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун кеңешинин алдыда боло турчу сессиясына даярдыктар талкууланды. ЖККнын саммити Бишкекте 28 ноябрда өтөт делет маалыматта. Жээнбековдун Россияга чакырылганы тууралуу интернетте маалымат тарап, Путин аны Атамбаев маселеси боюнча чакырган болушу мүмкүн деген пикирлер айтылган эле. Таиландда өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык балбан кыз Мээрим Жуманазарова алтын медаль утту. Мээрим Жуманазарова 68 килограммга чейинки салмак категориясында 3 жолу беттешке чыгып, баардыгын жеңген. Биринчи беттеште таиланддык балбан кызды 10-0 эсебинде жеңсе, жарым финалда кытайлык кызды 8-1 эсеби жана финалда Япониядан келген атаандашын 8-6 эсебинде артта калтырган. Мээрим Жуманазарова Кыргызстандан барган спортчулардын арасынан биринчилерден болуп алтын медаль тагынды.